Арбаңыздар урматтуу Манас телеканалынын көрөрмандары, кутмандуу кушуа күнүңүздөр менен. Сиздер менен биргеликте бүгүн биз дагы Түркиянын, түрк дүйнөсүнүн белгилүү бир ашканаларына баш багабыз. Ал жактагы сонун тамактардын баардыгын сиздерге жасап бергенге аракет кылабыз. Анткени белгилүү болгондой, өзгөчө ислам дүйнөсүндө, так ушул орозо айында өзгөчө бир тамак даам менен бөлүшкөнгө аракет кылабыз. Так ушуну дагы биз сиздер менен биргеликте кандай жасаса болот, эмнелерди дагы билип алышыбыз керек. Бул тууралуу сиздер менен биргеликте бүгүн сөз кылабыз. Жана бүгүн студияда саламатсыңбы Айдана, кандайсың? Саламатчылык, жакшы, шүгүр, жакшы келип алдык. Абдан жакшы экен. Анда эмесе бүгүн биз экөөбүз отуруп чогуу кайсы тамакты жасайбыз? Бүгүн биз Кыргыздын улуттук тамагы оромо тамагын жасайбыз. Ал үчүн бүгүн биздин даярдап келген камыр Жууруп алабыз. Негизи бул оромогочу камырды кандай кылып жууш керек жана кандай унду тандаса жакшыраак болот? Камыр жакшы жайылыш үчүн биринчи сорттогу ун тандалып алынат. Ал үчүн жарым стакан сүт, андан кийин суу, дагы бир жумуртка кошуп койсок, камыр жакшы жайылат. Андан кийин дагы ошо белгилүү болгондой, бул оромо тамагы кыргыздарда, казактарда, өзбек туугандарда жана Крым татарларында дагы кездешет экен, Алтай калктарында дагы бул тамакты жасашат экен. Мунун ичинде менин оюмча кайсыл жерде жашаса, ошол жердеги географиялык шарттарына байланыштуу ичтерин эметишет экен. Бүгүн экөөбүз ашкабак менен жасайбыз. Негизи эт менен, картошка менен, жашылча менен да жасашат. Жашылча дегенде көбүнчө этке жашылчаларды кошуп, жашылча дегенибиз туура эмес болуп калды окшойт. Көкчөптөрдү, жанакы кошулма татымал көкчөптөрдү. Аш көктөрдү. Аш көктөрдү туура айтасыз. Мен дагы бул программаны жасап жатып, сиздер менен биргеликте жаңы жакшы сөздөрдү үйрөнүп окшойбуз. Анда эмесе биз бүгүн оромо жасайбыз жана бизге керектүү ашкабакты туура алат экенбиз. Керектүүсү болгон биринчи сорттогу ун камырды жууруп алабыз жана эмне кылабыз? Дагы эмне керек? Сыйпачу май. Бул майдын ордуна биз өсүмдүк майын да сыйпасак болот болуш керек. Каймак да сыйпасак болот. Менин апам көп каймак менен жасап берчү эле жана ун жардам берүүчү. Анда эмесе камырды жайып баштайлы. Ошондой эле сиздерге айта кетели, бул карысканда бышуучу оокат болгондугуна байланыштуу сиз эгер кааласаңыз бирөөнү картошка менен, экинчисин эт менен, үчүнчүсүн дагы башка нерсе менен дагы ичине толтуруп жасап койсоңуздар болот экен. Анда эмесе азыр биздин ашпозчубуз бүгүн бизге азыр камырды жайып берген жатат. Мен камыр жайганда Кыргызстандын картасын окшоштуруп жаям. Теп-тегерек кылып жайыш үчүн кантип жайыш керек? Ошол тууралуу айта кетсем. Теп-тегерек кылып жайыш үчүн биринчи кезекте камырыбызды өтө жакшы жууруп алышыбыз керек. Камыр жуурулгандан кийин бир 30 мүнөт тыныктыруу. Тыныккандан кийин дагы бир ирет ийилеп коюп, ооба. Анан кайра жайсак, камырыбыз жакшы жайылат. Камырыбыз жабышпаш үчүн албетте бизге ун керектелет. Ундап турабыз, ооба, ундап турабыз. Абдан жакшы экен. Канча мүнөттө жаясыз бир унду, мындай камырды, бир жайым камырды сиз? Жакшы жайсам 7-8 мүнөт. Ооба. Теп-текши жана жука болот болуш керек, бул эме оромонун камыры. Оромонун камыры үчүн биз 2 мм жукараак жайсак, камырыбыз жакшы бышат. Үйдөн миллиметрлеп жүрбөйбүз да. Ооба. Ар жактан күн көрүнсө болду? Жок, анчалык жука болсо камыр тежелип калат. Демек, өзүбүз көз болжол менен карап көрүп, анча жука эмес, ортолук калыңдыкта жайып алсак болот экен. Урматтуу биздин көрөрмандарыбыз, сиздерге айта кетели, бүгүнкү биздин жасап жаткан биринчи тамагыбыз бул оромо. Оромо бүгүн ашкабак менен жасалат. Ага керектүү нерсе бул өтө жакшы жайылган жана жакшы жуурулган камыр, жана ошондой эле сары май менен сыйпайт экенбиз. Жана ашкабак менен күтөт экенбиз. Анда эмесе оромо тууралуу бир аз маалымат бере кетсем, оромо илгертеден эле жасалып келген биздин Кыргыздын тамактарынын бири. Ал мурун камырга жана ат кулакка дагы оролуп жасалчу экен. Оромону, ооба. Кийинчерээк аны жүзүмдүн жалбырагы, анан капуста менен дагы жасаганды үйрөнүшкөн экен. Анын курамында эт, пияз, ич май жана дагы аш көктөр татымдар менен жасалат. Бир нече түрү бар негизи оромонун. Анын бирден бир түрү бул сүртмө оромо деген бар. Сүртмө оромонун ичиндеги курамында айырмачылык жок, ар кандай кылып жасаса болот. Бирок бышырылганында ал биринчи фаршы куурулат, камыры өзүнчө бышырылат, андан кийин анын ичине куурулган фаршты салып орошуп, анан кийин жешчү экен. Ооба. Ошондой жасалчу экен, ооба. Аны кандай оромо дедиң? Сүртмө оромо. Сүртмө оромо. Ооба.
эмне Кудайдын азабы буга эле бышырып жеп албайбызбы? Бирок урматтуу көрөрмандарыбыз, эгер сиздер дагы өзүңүздөр ошо чүйгүн тамагыңызды жасап үйгө ооз ачууга конокту күтүп жаткан болсоңуз, жаңы эле биз айтып өткөн сүртмө оромонун түрүндө жасап көрсөңүз болот экен. Ал үчүн камырды өзүнчө бышырып алып, этти кичине кууруп алып, анан кайра бири-бирине ороп, анан буга бышырат экенбиз. Өтө кызыктуу экен. Негизи эле оромонун жанына дагы кайсы тамактар менен кошуп дасторконго койсок болот? Негизи жанына адамдын өзүнө жараша салаттарды, өзүнө жаккан, табитине жаккан салаттарды жасап койсо болот. Негизи көп кыргыз элибиз сары май менен жегенди жакшы көрүшөт оромону. Бирок жанына капуста салат же помидор салаттарды жасап коюшса болот. Ашыкча болбойт, э? Ооба, ашыкча болбойт. Кадырлуу көрөрмандарыбыз, биз сиздер менен биргеликте бүгүн оромо жасап жатабыз. Жана оромобузга биз камырыбызды жайып алдык, жука кылып. Азыр болсо анын ичине биз майыбызды шыбап, андан кийин ашкабабызды оройт экенбиз. Анда эмесе кезек сенде. Анча калың эмес, анча жука эмес жайып алабыз, э? Ооба. Бир жайым камырды. Камырыбыз даяр. Негизи биздин мантыгы касканыбыз 4 табактуу болсо, ар кандай ичинде түрлөрү менен жасап алсак болот экен. Анда эмесе сен өзүң эмне кылып атасың, айтып берип баштай бер. Камырыбызды жайып алгандан кийин үстүнө сары май сүйкөп алабыз. Эгер сары май болбосо, өсүмдүк майы дагы болот, каймак дагы болот. Кайсы жакса, э? Ооба, өзүнүн эмесине жараша. Андай өлчөмүн кандай билебиз? Өтө көп эмес, өтө аз эмес болбош үчүн ал жагында кандайдыр бир өзгөчө мындай белгилери барбы? Камырдын үстүн жаба тургандай эле көп эмес, өтө майлуу болбошу керек. Ооба. Абдан жакшы экен. Анда эмесе биз бүгүн оромону сары май менен оройт экенбиз. Өтө жакшы экен. Даамы да сонун болуш керек. Жана бүгүн ашкабак менен оромо жасайбыз. Жана бул жагын мынтип койсо жакшы болот окшойт, э? Болду. Ашканадан дагы айымдар өзүнүн бул жерден фокустарын көргөзөт болуш керек, э? Абдан жакшы экен. Анда эмесе камырыбызды сары май менен шыбап алдык. Аз эмеспи? Жок, нормально. Жакшы эле, э? Туура жакшы. Эми үстүнө даярдап алган ашкабак менен. Мунун ичинде эмне бар? Бунун ичинде пияз, ашкабак, жана дагы бир аз союз коштук. Анан татымалдар. Татымалдар, туз, калемпир, эмнени кааласак, кайсысын менен жактырсак кошо алат экенбиз, э? Абдан жакшы. Бул канча мүнөт бышат? Азыр биз муну буга канча мүнөт бышырабыз? Буга 45-60 мүнөттө бышат. Этмес да бул, жарым саатта эле бышпайбы? Жок, жарым саатта бышып калышы мүмкүн, бирок жакшылап бышырган бир аз таамдуураак болот. Ичин эсилип кетпейби? Этти мисалы үчүн макул 60-40 мүнөткө бышырсак болот экен. Жок. Ашкабакты деле 40 мүнөт бышырабыз. Ооба. Жаңы ачылыш болду окшойт мен үчүн. Мен чала бышырып жеп жүргөн окшойм деп кой. Пияз көбүнчө кечирээк бышышы мүмкүн. Ошол себептен 45 мүнөт, ооба. 40-45 мүнөт. Абдан жакшы. Бул ашкабактын да түрлөрү бар да, мисалы үчүн өтө таттуураак болуп кеткени бар. Ооба. Кантип тандап алабыз, аны дагы ошол тууралуу айта кетсең. Ашкабактын кызылыраагы бир аз даамдуу болот. Ал эми анча даамы болбогон ашкабакка дагы кумшекер кошушат. Кумшекер кошуп. Таттуу болуш керек экен да бул? Ооба, таттуу болсо жакшы. Кумшекер көп таттуу даам бербейт, бирок ашкабактын даамын ачат окшойт да. Ооба, ошондой. Чынын айтсам, бул эми ашкабакты сүйүүчүлөр үчүн окшойт. Менде болгон этти жакшы көргөн адамдар үчүн ашкабак менен оромо өзгөчө. Бирок жеңилирээк болуп жакшы болот болуш керек. Жеңил тамак, ооба, ашкабак. Жана мен оюмча ооз ачууга жана ошол эле учурда эртең менен ооз жабууга дагы өтө пайдалуу, жакшы тамактардан болот болуш керек деген ишеничтебиз. Урматтуу көрөрмандарыбыз, сиз өзүңүздөр көрүп алгандай, биз азыр ашкабакты дагы ошол майсылып алган камырдын үстүнө жайып алдык. Азыр болсо муну ороп, анан майланган манты казанга салабыз. Жакшы абдан. Башпа. Майланган да. Даже ысык. Молчу. Майланган. Ооба, майланган. Манты казганга салабыз.
Ошондо канча мүнөт күтөбүз азыр муну? 40 мүнөт күтөбүз. 40 мүнөт күтөбүз. Абдан жакшы. Урматтуу көрөрмандарыбыз, биз азыр оромобузду коюп койдук. Анан бышкандан кийин сиздер менен чогуу көрөбүз. Урматтуу көрөрмандарыбыз, биз сиздер менен биргеликте азыркы учурда Түрк дүйнөсүнүн ашканасына баш багып жатабыз. Жана бүгүн казак, өзбек, алтай туугандардын ашканасында эң кеңири кездешкен оромону жасадык. Оромонун ичинде өзүңүз каалаган кошулмалар менен жасасаңыз болот экен. Анын ичинде эт, картошка жана башка сыяктуу. Бүгүн болсо биз ашкабак менен жасадык. Анда эмесе айдана кезек сенде. Бышты окшойт, 45-40 мүнөттө бышырдык. 45 мүнөттө бышты бүгүнкү тамагыбыз. Чага коёр эле. Соң чыгардык окшойт, Эми буну бул менен кайра отарып алсак. Биздин оромобуз даяр. Анда эмесе азыр баардыгыбыз даамын көрөт окшойбуз, Ооба. Буну бөлүп алабыз. Кесип алабыз. Бүгүн ашкабак оромосун жасатыныбызды айта кетели дагы бир жолу. Ичинде ашкабак, камыр. Камырды болсо биринчи сорттон жуурсаңыз өтө жакшы болот деди жана. Ооба, камырдын курамында жумуртка, сүт менен жууруп алабыз. Жана дагы туз, татымалдар. Кошобуз, Ооба. Ал эми даяр. Чоң рахмат. Анда эмесе азыр биз даамын көрүп көрөлү. Урматтуу көрөрмандар, сиздер менен бирге эле мен азыр сиздерге айтып берейин даамы кандай болгонун. Мунун жанына биз сиз өзүңүз айтып өттүңүз, салат курсак болот, ар кандай кошумалдарды, Ооба. Азыр даамын көрүп көрөлү. Соң. Урматтуу көрөрмандар, биз сиздер менен бүгүн оромо жасаганга аракет кылдык. Сиздерге болсо дасторконуңузга береке берсин дейбиз да. Кайрадан эфир толкундан көрүшүп угушкучакты. Аман туруңуздар.